здравоохранения и социального развития Бишиналиев Алун Кадыр Савердинович. Пожалуйста. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү кезде баарыңыздар билесиздер, бизде шайлоо өттү. Шайлоодон кийин дайыма COVID-19 көбөйө баштайт. Себеби врачтардын, медиктердин айткан сөздөрүн эч ким укпай, маска кийбей, физикалык дистанцияны сактабай, колдорун жуубай, көп жерде чогулушпаш керек эле чогулушуп, билесиздер, азыркы кезде күндөн күнгө COVID оорусу күчөп баратат. Эгер биз мындан 1,5-2 ай мурун Бишкек шаарында, Чүй областында, Сыкуле областында гана COVID оорулары менен ооругандардын саны 60-ка жетип турса, башка областтарда, Баткен, Талас, Нарын областтарында COVID оорусунан 1 айлап, 2 айлап COVID оорусунан жок болуп калган. Шайлоо өткөндөн кийин азыркы кезде бардык областтарда кайра ооруй башташты. Өчөгүнү билесиздер, 305 киши ооруп калды. И мурдакы былтыр ушул жайында ооругандар экинчи сериядан быйыл кайра ооруй башташты. Көбү азыркы кезде мен ошол кызыл зонада ошол жака өзүм кирип, ар бир тяжело жаткандар менен сүйлөшүп, алардан сурасам, биз ойлогонбуз дейт, былтыр оорудук, эми оорубайбыз деп. А быйылкы ооруп аткандар катуу ооруп атышат. Күндөн күнгө билип атасыңар, кээ бирде бизде каза болгондор адамдар жок болчу, а күндөн күнгө бизге өсүп баратат. Ошон үчүн биз азыркы кезде президент менен, премьер менен, өкмөт мүчөлөрү менен сүйлөшүп, былтыркыдай кылып карантин киргизе албайбыз. Себеби былтыр 2-3 айга карантин киргизгенден кийин биздин экономикабыз өнүскөн. Экинчилерден биз донорлордон 56 миллион доллар жарым кредит, жарым грант кылып алган. Ошон үчүн азыркы кезде дагы карантин киргизип койсок экономикабыз көтөрүлө албай калат. Ошон үчүн карантинди биз азырча киргизбейбиз. Биз азыр болсо бардык Кыргызстан аймагында вакцинация жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө азыркы кезде 5000 ашык киши вакцинация алды. Күндөн күнгө өсүп баратат. Вакцинация кылгандар өтөт. Эми үчүн биз азыркы кезде азыраак вакцинация кылып аткан себеби бул журналисттердин ушул вакцинациянын проблемасын жакшы түшүнбөй туруп, элдерге, карапайым элдерге туура эмес түшүндүргөн. Ал биринчилерден бул баарыңыздар билесиздер, Жалдагы больницада митинг консул болуп иштеген 39 жаштагы бала каза болуп калганда журналисттердин көбү эмнеден каза болгонун билбей эле прививкадан каза болду деп жазып ийгенде элдин баардыгы прививкадан токтотуп коюшкан. Биз эми кайра элге биз түшүндүрүп атабыз. Ошол билесиздер, Жалдагы больницанын директору, главврачын, заведующий отделениянын медсестраны следствие бүткөнчө мен жумуштан астырайын кеттим. Эгер следствияда алардын күнөөсү актала турган болсо, алар сот аркылуу, закон аркылуу, Кыргызстан закон аркылуу жооп берет. Эгер следствие да
ошол 30 жаштагы киши кайсынан каза болгонун билсек, мен анда аларды жумуштан бошотом. Ошондон кийин биз элге кайрылып, элдерге барып айтып, азыркы кезде бул Sinopharm деген вакцинаны алыш үчүн мен Турцияга барып, кытайлыктардын учурлары менен жолугуп, алар деген азыр 55 өлкөдөн, көп өлкөдө миллион деген адамдар вакцинаны алып атат. Осложнениялар жок. Бүгүнкү кездеги мен жана айтып кеткендей 5000ден ашык адамдар алып, бир дагы вакцинанын осложнениялары жок болот. Вакцинаны алыш керек. Себеби биз вакцинаны алып, элибиздин баардыгыбыз 70% коллективный иммунитетке жетсек, ошондо гана биз мурдакы жашоого кайтып келебиз. Чоң аталар менен чоң апалар өзлөрүнүн небелеринен коркпой учураша баштайт. Той-тойлорго бара баштайбыз. Азыркы кезде кайра күчөп атканда мен баардыгыбыздан суранып жүргөн журналисттерденчи элдин катмарына жеткиришиңер керек. Биринчиден бул маска тагып жүрүшүңөр керек. Экинчиден физикалык дистанцияны сакташыңар керек, 1,5 метр. Үчүнчүдөн мынакей мени дагы журналисттер жазып чыгышты. Өзбекстанда соглашение жазып атканда, протокол жазып атканда мен анын министри менен кол алышып саламдашкан жокмун. Себеби министр болуп туруп мен өзүм айтып атканды мен колдонбой, эгер ошол жерден саламдашып койсом, журналисттер кайра жазып чыгышмак. Мынакей министр өзү айтып атып, саламдашпагыла, оңарды жуктургула деп саламдашты депчи. Ошол үчүн мен баарыңыздардан суранарым ушул биз киргизип аткан 3 эрежени сиздер билишиңиздер керек. Ошондо гана биз элибизди сактап калабыз. Элибизди сактап калыш үчүн кээ бирлерди мынакей жаш балдар, жаш кыздар айтып атат, биз былтыр ооруганбыз, эми биз оорубайбыз. Бирок сиздер деген жуктуруучу носитель болуп атасыздар. Өзүңүздөр клинический оорубасаңыздар дагы сиздерде вирус болуп, ошол чоң апаларга, чоң аталарга барып, азыркы кезде ким 127 адам бүгүнкү күндө крайне тяжелый болуп жатышат. Алардын бардыгы 65 жаштан үйдө. Эмчүн дегенде ага ким жуктурду? Ошол носительдер жуктурду. Экинчиден, былтыр ооругандардын көбү азыр кайра ооруй баштады. Себеби ошол былтыркы ооругандардан антитела деп коет, выработать бул иммунитет. Алар жоголо баштайт. Окумуштуулардын айтышы боюнча 8 айдан 1 жылга чейин ошол антитела жетет экен. А биздикилер мынакей билесиздер, былтыр марттан баштап июлга чейин основной адамдар ооруду эле, алардын азыркылары көбүнүн антителасы жок болуп калып, кайра ооруй башташты. Биз Саламаттык сактоо министерствосы, жашап өнүгүү министерствосы менен, өкмөт менен, президент менен ошо кыргыз элин сактап калалы деп баардык жакка барып вакцина сурап келип атабыз. Азыркы кезде мына Кытайдан Sinopharm деген вакцина келди. COVAX программасына киргенбиз. Алар менен сүйлөшүп атып 2,6 миллион доза аяктан алган атабыз. Баарыңыздар билип атасыздар. Ал жерде биз дагы биздин элге зыяны тийбеген вакцинаны алышыбыз керек. Биз алардан өзү алып келмекпиз. Бирок Европада кээ бир вакциналардан тромбообразователь каза болгондорду көрүп туруп биз азыр токтотуп атабыз. Жакын арада Спутник V деген келет. Дүйнө жүзүндө Спутник V дагы көп өлкөлөрдө колдонуп атат, анын дагы осложнениясы бар экен. Алар менен биз сүйлөшүп, биринчи күнү менин юристим менен замминистр Москвага барып кол коюлуп, договор түзүлдү. 1 миллион дозада түзүлүп,
30 000 dozасы ушул жакын арада келет. Өкмөтүбүз бизге жардам берип атат. 214 миллион сом бизге берди. Дагы башка донорлор менен сүйлөшүп, бизге азырынча 1,5-2 миллион доза алып алып, адамдарыбызды биз вакцинация кылып алсак, анда 70% коллективный иммунитет болот. Баарыңыздарга айтарым, вакцинациядан биринчи журналисттер өтүш керек. Азыр мага айтышты, телевидениянын бардыгы, көчө менен телевиденияда, интернет менен телевидениялар келип, 7-чи поликлиникадан бардыгы вакцина алып атат. Силер көп элдер менен жолугушасыздар, өзүңөрдүн ишиңиздерден боюнча көп элдерден интервью аласыздар. Ошолорду сактайм десеңиздер, журналисттер биринчилерден болуп вакцинациядан өтүшүңүздөр. Садыр Нуркожоевич Жапаров 2 мартта 2020 жылы президент Жээнбековго кат жазды. Азыркы кезде ковид оорусу менен ооруп атышат. Ошол ковид оорусун токтотуш үчүн кыргыз эли көп жылдан бери, кылымдан бери колдонуп келаткан ул коргошун деп коет. Ошону бере баштаса, оорулар токтойт. Аны бербесек токтобойт деп. Бирок биздин ал кездеги президентибиз Садыр Жапаровдун жазган катын окуп да койбопту. Анан Садыр Нуркожоевич мага кайрылып, мен өзүм туугандарымды бардыгын ушу менен айыктырдым. Азыркы кезде Кыргызстан июнь айында кыйналып атат. Сен берип көрбөйсүңбү деп. Мен ал кезде жөн эле врач болуп иштечимин. Алдым дагы өзүм туугандарыма бердим. Туугандарым айыкты. Экинчи волна болуп кеп атканда, анда дагы биз алып өзүбүздүн эле туугандарыбызга бердик. Азыркы кезде башталып атканда мен Садыр Нуркожоевичке кайрылдым. Сиз мага ушуну өзүңүз дозасы менен даярдап бериңиз. Себеби Садыр Нуркожоевичтин атасы Нуркожо ушул традиционный деп коюшулуп элдердин эмеси боюнча көп жылдан бери ар кайсы ооруларды, булар деген билесиздер, ашказандагы ракты, хронический баягы бронхитти, башка ооруларда берилип жүрөт, берилген. Садыр Нуркожоевичтин атасы Нуркожо балдардын ичинен ушу Садыр Нуркожоевичке үйрөтүп кетиптир. Кандай дозада кылганда адамга пайда келтирет, кандай дозада кылганда адамга туура эмес таасир берет деп. Биз 15 күндөн бери Садыр Нуркожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек, мисалы алсак 100 литр сууга канча кош керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп, биринчилерден болуп баягы 3 литр, 5 литр баклажкага коюп жеткизип аттык. Мен как өзүм профессор катары, ушул иммунология боюнча кандидатскийде докторский защита кылгам. Мен өзүм барып берип көрдүм. Ошондо бул иммунитетти көтөрүп, эгер жанакы ковид менен ооругандардын эң эле чоң переживаниясы бул өлүп каламго. Муну ичкенден кийин уйкусу да жакшы болуп атат. Жанакы ооруп өлүп каламго деген дагы жетип калып уктай албай аткандардын баары жакшы уктап атышат. Эртеси күнү бизден суранып атат. Биз баш дагы бергилечи мага издай ичели деп. Ошол кыйналып баягы бронхит болуп, пневмония болуп, мокротасы чыкпай атканда күнүнө 3 жол ичкенден эртеси күнү ачылып, мокроталар чыгып, дем алгандарыбызды бүт баардыгы ачык болуп калат. Ошентип биз азыркы кезде 300
ковид менен ооругандарды айыктырып чыгардык. Кыргызстандын барлык жеринде мен врачтарды чакырып алып, кандай ичиш керек деп үйрөтүп, ар бир врач өзү жооп берип, азыр көрсөтөм кандай ичиш керек экенин, кепилдик алып, өздөрү берип атат. Ошондо гана бизге результат болот. Азыркы кезде 350ден ашык ковид оорусу менен ооруп атышат. Көчө күнү биз президент Садыр Нуркожоевич менен инфекционный больницага кирдик. Андан кийин национальный госпитальдагы больницага кирдик. Андан кийин Токмоктогу инфекционный больницага кирип, ошол элдер менен сүйлөшүп, ушуну ичкенде кандай болдуңар деп ачык сурашып чыктык. Бүт бара айтышты. Ушуну ичкенден кийин, бир күндөн кийин кыйналып аткан болсок 10 күндө, бир күндөн кийин какырык чыга баштады, уктай баштадым, тамак ичким келип калды, база баштадым деп айта башташты. Биздин азыркы кездеги ушул традиционный берип аткан биздин лечениябыз, мен өзүм как ученый катары клинический протокол деп коебуз. Ошонун баардыгын кылып атам. Кайсы сахарный диабетте бергенде 27ден 10го чыгып калып атат. 17ден 12ге чыгып калып атат. Давлениясы барлар, давление түшпөй аткан болсо, муну ичкенден кийин давлениялары нормага келип атат. Ошонун баардыгы протокол менен текшерүү этип атабыз. Эгер общий анализ кровинде лейкоцити чоң болуп, воспаление көрсөтүп аткан болсо, 3 күндөн ичкенден кийин общий анализ крови нормализация болот. Азыркы кезде биз бул ковид оорусу жаңы болгондон башында билесиздер, баардыгы эксперимент кылып, антибиотиктерди берип, башкаларды берип, тигилерди берип атып, көп кишилерди өлтүрүп алдык. Ошондо эле Садыр Нуркожоевич айткан, бере баштадык, мен анда жөн эле врач болчумун, коркуп, бирдеме болуп кетсе, билесиздер, азыркы кезде как министр катары өзүм ушуну келип башым менен жооп берем деп, инфекционный больницалардагы врачтардын ошол кызыл зонада иштеп аткандар менен жолугуп, баардыгын чакырып, кандай кылып бериш керек деп үйрөтүп бере баштадык. Результаты бар. Бул дозасын азыркы кезде абдан жакшылап санаш керек. Мен как профессор катарында санап азыр албайт. Ошон үчүн мен күнүгө 2 күндө бир Садыр Нуркожоевичтен сурап атам. Siz bizge dozasını tak veriniz, biz bir verelim. Buyurun, kapkoy doğru. Видите, нет туда ничего. Во всех поливай. И сейчас во всех больницах мы поставили вот такой тефаль. Кипятят. А это же по желанию, да? Да. А параллельно антибиотики или кроме этого ничего не применяется? Когда легкие формы, ничего не применяется. А когда уже есть осложненные формы, запущенные. Да, сахарные, но запущенные, а сейчас поступает только в запущенном состоянии. Им, естественно, надо применять. Айгерим Hanım, Азаттык радиосу качандан бери кайсы ооруканаларда берип жатат, эмне үчүн бул боюнча ушул матрасына коомчулукка маалымат берген эмес болчу? Коомчулукка маалымат берип койдуңар, мен силер менен жеген атпайсыңар азырчы. Мен ошон үчүн чыктым да силергечи. Потому что биз клинический испытание өткөрүп, анан кийин регистрация кылгандан кийин чыгыш керек да. Азыркы кезде каяктан информация чыгып кетти билбейм, мүмкүн мондай бутылканы бирөөлөр көрүп калып жаза баштады. Ошон үчүн ачыкка чыгарыш керек болду да. Кайсы жерлерде, кайсы ооруканаларда
Кыргызстандын бардык бурчунда биринчилерден бул биз Токмокто баштаганбыз. Бишкекте инфекционный больницада, национальный госпитальда, Кыргызстандын булуң бурчунда кайсы жерде ковид оорусу болсо, ошолордун баардыгын биз чакырып, кандай кылып принимать этиш керек деп үйрөтүп туруп анан жөнөткөнбүз. Азыр Кыргызстандын булуң бурчунун бардык жеринде добровольно колдонулуп атат. Ыктыярдуу түрдө эч кандай талап жок, өздөрү эгер мейте каласа анан ичет, бардык түшүндүрүп. Ошон үчүн бирөө ичкенден кийин эртеси күнү иштеп, ал эмес менин үйдө кызым да ооруп атат, кызыма берейин деп сурап атышат биз. Бирок биз аларга бербей, биз аларды врачтарды жөнөтүп атабыз. Ошол үйүнө барып, врачты карап туруш керек, ичиш керек. Потому что жанакында ол кичине эле мындай кайнабагандай кылып кайнатыш керек да, кайнап туруш керек. Мына кайнады. Дүйнөлүк саламаттык уюму билеби? Бул укма туурасында кабары барбы? Протоколго керек болсо. Мындай кылып туруп, эме кылып, рызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп ичиш керек. Ай муну канча мал ичиш керек? Биз азыр келсе 4 мал кылып атабыз. Bir күндөбү? Bir суткада. Вирус аныкталгандар гана иче алат, же алдын алуу каалагандар да ичерсиң? Эми аны бизги билбейбиз, азыр ооругандар да гана ичип атабыз да. А это как лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Сиз протоколго киргизүү ыктымалын айтып жатпайсызбы? Дүйнөлүк саламаттык уюму билеби? Кабардарбы бул укма туурасында? Ал эмес кыргызстандыктар азыр жаңы билип аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Бул мисалы туура ошол жол жобосун аткарып ичет жолу сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болуп турбайбы десем. Мисалы айыл жергесинде баардык эле бар дарыгерлерге эметпей, мисалы үчүн президент айтып атат, министр айтып атат деген менен эле мындай өзүн өзү дарылагандар көп да, буларга кандай кепилдик болот эгерде? Аларда мындай сикурский коринде алар эч жактан таппайт, бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерде азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса, буларды да сурай башташат бизде. Атайын компания жасап жатабы, кимге сайт, кайсыл жерде кайнатылат, фирма барбы, буга жок болгон же кандай? Президент өкөз кайнатып атабыз. Сиздер кайнатасыздарбы? Өкөз кайнатып атабыз. Ал жанагы интернетке мисалы үчүн өлкө башчынын социалдык тармагына видео чыкты, ошол жакта эч кандай мындай санитардык көзөмөл эч кандай жок экен да, кол кап, бет кап, буга кандай кепилдик берилет да? Мисалы үчүн ушуну ичкенге мүмкүн алардын колунда коронавирус менен ооруп аткан адамдыр. Бол кайнаганда антисептика бүт бар, таптаза болот. Мен хирург болуп 35 жыл иштедим. 35 жыл иштедим. И колубузду да обработка кылып эметкенде ал жерде кээ бирлери болсо карап турсаңар эме менен эметип атышат. Кол кап менен иштеп атышат. Эң эле жакшысы суу, мустак суу ичпеш керек. Канча убакыт ичкенден кийин, Мындай ичкенен мустак суу ичпеш керек. канча убакытка чейин? Мороженое жебеш керек 5 теке. Муну дагы только эле ызык ичиш керек. Канча убакытка чейин муздак суу ичпеш керек ичкенден кийин? 1 саат, 2 саат. Основной жатыш керек да, жатсаң тердеп туруп баягы больнолордун макродасы чыкпай атканда чыгат. Сиз жакында эле эмнеден өтпөдүңүзбү? Азыр оорубай эле туруп ичсеңиз болобу? Мен сизге көрсөтүп атам да. Эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Көрсөтүп атам да. Азыр ичпей койсом силер эметпексиңер да. Себеби азыр ичкенден кийин дагы силер менен сүйлөшөм. Бул кээ бирде холодный виде ичсечи 5 минутка жетпей адам өлөт. А сколько содержится аконита, например, в этой бутылке? Я так думаю, что мы, видите, закрываем его. И я так думаю, что за месяц, за 2 не испортится. Нет, а сколько аконита именно содержится в этой бутылке? Не, сикульский корень, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Качан текшерүүдөн өттү деп жыйынтык айта аласыздар? Мы сейчас, я же говорю, 300 человек уже прошло, до 1000 мы доведем,
Потому что изучаем и сахар, изучаем все параметры, которые болезни. Кечиресиз, мына ушул сиздер сунуштап атасыздар азыр. Мисалы үчүн Россия, Спутник V, башка өлкөлөр коронавируска каршы дары ойлоп чыкканда 1 жылдап сыноодон өткөрүп, анан кийин сунуштап атышат да. Сиздер президент экөөбүз эле чечтик, могу адам Мен дагы 9 айдан бери өткөрдүм, мынакей. Медициналык жактан клиникалык сыноодон өттүбү сиздердики ушул? Мен дагы айтып атпаймынбы? Мен өзүм профессормун, ученыймын. Жок, медициналык жактан. Жок, мен медикмин, айтып атпаймынбы сага. Клинический испытание өткөрүш үчүн. Onu бергенден кийин ар бир давлениясын ченеп атабыз, сахарын, диабетин, общий анализ кровьсин чектеп атабыз, иммуноглобулин А, М, Ж деген текшерип атат. Титр, антитело текшерип атабыз. Ошолордун баардыгын биз доказать эткенден кийин эмеден биздин эксперттер бар, ошолордон биз өткөрөбүз. Анан сиз башкы өлкөнүн эң башкы дарыгери болуп туруп, мен президенттен кеңеш сурап атам деп атасыздар. Президент медициналык билими жок. Буну менен сиз элди табыкчылыкка түртүп жатпайсызбы? Анын табыкчылык сизге да айтып атпаймынбы? Бул деген кылымдан кылымга сиз көкөрүн колдонуп келген. Азыр да биздин апаларыбыз, аталарыбыз бар. Өздөрү склюзский коренди алып алып туруп, өздөрү лечение кылат. Рак желудкадан биз чыгарып таштаганда, рак молочный железы да, чыгарып таштаганда ушундай беришет да. Ошолорго Садыр Нуркожоевдун атасы дагы көп жылдан бери ушундай менен колдонуп жүрүп, анан баласына үйрөнүп кетти. Ал азыр мен ойлоп атам, жакын арада мен да Садыр Нуркожоевден өзүм үйрөнүп алам. Андан мен күнүгө суранып атам, 1 саатка келип, эметтерди, дозасын атыргайт этип берди. Эгер муну муздап ичип алса, 5 мүнөттө өлүп калат деп атпайсызбы? Эгер бизде эми ар кандай сулуучулар бар да, мисалы үчүн шайлоого барса деле кагазын окуй болбой койгондар, ошону кантип коюшат. Эгер бирөө өлүп калса, жоопкерчиликти ала Мен аласызбы? дагы айтып атпаймынбы? Азыркы кезде муну ар биз окуткан врачтар азыркыда менде отуруп, ызык ичирип, отуруп жанында. Ызык ичирип туруп анан кетип атат. Демек үй шартында ичпейт, ошол ооруканага барып, ошол жерден ичип 1-2 саат отуруп, анан муздак суу ичип. Жок, ошо биз азыркы кезде ооруп аткандарга берип атабыз. Больницанын ичинде берип атабыз. Ошол жерде карап, кайнатып туруп, тефалдарды коюңуз, тефалдардан кайнатып туруп ушуну берип атабыз. Коомчулукка тарап кетпейби? Суусундукта. Коомчулукка мурун деле тарап кеткен бул. Сиклический коренди көлдөн билсеңер, литрлеп сатат. Эме менен 5 литр, 10 литрлеп сатышат. Потому что бардык Кыргызстан боюнча бардык Скажите, пожалуйста, в случае смертельных исходов от применения вашей настойки в частности и иссыкульского корня вообще, потому что вы же знаете наших людей, они завтра пойдут, купят и сами сделают, и умрут. Готовы ли вы лично нести ответственность и за это, извините меня, сесть в тюрьму? И тех, кто вы советуете сейчас этим лечиться. Вы говорите, что это в принципе безопасно. Да? Ну и, соответственно, тех, кто рекомендовал это лечение. Это первый вопрос. Второй вопрос. Законодательство страны пока еще действует. И у нас есть ответственность за незаконное, да, или там врачевание, то есть за назначение препаратов, которых нет в клинических протоколах. И, соответственно, сейчас вы признаетесь практически в проведении опытов над больными людьми, что тоже является нарушением не только местного законодательства, но и законодательства международного. И мы много лет бились с теми же самыми целителями, которые лечат непонятно чем и непонятно как, и от чего люди умирают. И сейчас вы, глава ведомства, который должен стоять на защите именно каких-то доказанных способов лечения, рекомендуете сомнительное качество. И последний вопрос. Вы можете назвать те лечебные заведения, где были пролечены 300 человек? Потому что мы обзвонили все больницы, и все больницы сказали, что они иссыкульский корень не применяют. Спасибо. Первое. Почему в марте, июле, когда лечили COVID, миллионы людей умерли. Миллионы людей умерли, потому что это заболевание новое. И поэтому все врачи лечили симптоматически, не зная
этиологию, патогенез этого заболевания. И в настоящее время тоже никто не знает этиологию, патогенез, откуда этот вирус. Анкадыр мырза, сиз айтып атпайсызбы, клиникалык сыноодон өтүп өтө элек деп. Демек, азыркы тапта окургушу берүү мыйзамсыз экенин моюнуңузга аласызбы? Мисалы алсак, макул ковидте делечи антибиотик бергенде мыйзамдуу эле. Жок, ошо мыйзамдуу эле же мыйзамдуу эмеспи. Эмчиненин этиологиясы, патогенезин билбей атып, во всем мире экспериментируют. Как вылечить ковид? Сиз бул коргошунун туурасында жооп койсоңуз, бул мыйзамсыз экенин моюнуңузга аласызбы? Мен азыр клинические испытания жүргүзүп атам. Когда протокол... Жок, ошо когда как ученый, любой препаратты чыгарып атканда, биринчи клинический, вакцинаны деле берип аткандачы, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү клинический формасына өтүп. Мен ошолорду өтүп туруп, эгер бул пайдалуу болсо, мен ойлоп атам, пайдалуу болсо, тогда уже биз регистрировать этебиз. Пайдасы жок болсо регистрировать этебиз. Ошол эле азыр Дүйнө саламаттык сактоо уюмунун кайрылуусу менен колунда турат. Мында айтып жатат, өзүн-өзү дарылоо препараттарын колдонбоого чакырабыз жана анын эффектсиз ушул коргош туурасында эффективдүү натыйжа алуу боюнча кабарыбыз жок деп. Сиз эмне деп жооп бересиз? Силер бүгүн эле угуп аткандан кийин алар уганат коргоштун эмне экенин. Алардын маалектери берип баштайсызбы? Эмнеге биз аларга эмнеге баш ийишибиз керек? Биз өзүбүздүн Кыргызстан деген өлкөбүз бар. Кыргызстан деген башка өлкөлөрдө эле бизде да чыккан дарыларды өзүбүз регистрация кылып өзүбүз берсек болот. Эмне тияктагылар угуп отура береби? Бирок атайын СУ же болсо ВОЗ атайын протоколдорду иштеп чыгат. Протоколдорду ВОЗ чыгарбайт. Ар бир өлкө өзүнүн протоколун чыгарып атат. ВОЗ только эле рекомендация берет. ВОЗдун эгер чыгарганы болсо, протокол болсо, Россияда 15 протокол чыкпай калат эле. Биздеги азыркы кездеги 5 протокол чыкпайт эле да. Ошол эле ВОЗдун эле бир протокол менен жүрмөкпүз да. Бир өлкөлөр 10-15-20 протокол чыгарып кетет. Эми үчүн дегенде бул жаңы оор болгон үчүн этиология патогенезин карап атышып, чыгарып атышат. Сактоочу суроо кайсы күндөн тарта бериле баштады айтып коесузбу? Кыргызстандагы ошол бейтарканаларга дарыгерлерге маалымат берип. Дарыгерлерге берип атканыбызга азыр бир мындай массалуу берип атканыбызга так 12-13 күн болуп калды. Ага чейин биз өзүбүздүн баягы менин мындай ишенген инфекционисттерге барып эмчи дегенде азыркыда болуп туруп бүт баарын ызык ичиш керек. Мына азыркы мен ичип атам, силерге доказать этиш үчүн врачтарга барганда деле ичип атам. Вот иссыкульский корень. Вот здесь у коргошу. Ничего не скрываю. Видно, да? И как его применяется на русском и на кириллском языке. Вот иссыкульский корень. Вот иссыкульский корень. Строго запрещается пить в охлажденном виде. Я думал, что вы уже сфотали его и знаете. Вы не отвечаете на мой вопрос. Нет, вы же вопрос задали, что больные, говорят, знают или не знают. Вот она, больные знают. Второе. Вы же не проводите клиническое испытание. Это прописано вашими же внутренними документами. Это запрещено ставить эксперименты над живыми людьми. Это клиническое испытание. Есть порядок. Вы как специалист, как врач, да, с большим опытом, вы прекрасно знаете, что любой препарат, любое лекарство, средство, да, должно пройти определенные стадии клинических испытаний. Те же самые вакцины, да, которые мы сейчас просто это знакомы. Я вас спрашиваю, первое, проходил ли этот препарат клиническое испытание, если вы его рекомендуете, подождите, в лечебных учреждениях, это не БАД, это не знахарь, да, Хайшариф или как его там, это рекомендация министра здравоохранения. Поэтому, насколько этот препарат прошел все необходимые процедуры, прежде чем быть рекомендованным к приему в медицинских учреждениях. Мне кажется, я на киргизском языке ответил это, на русском языке хочу тоже ответить. Первое, все то, что заболевание новое, вакцинация тоже проходит 4 клинические фазы. Все препараты, которые новые придумываются по ковиду, тоже проходят клинические фазы.
И это тоже препарат проходит клиническое испытание на 300 больных, где мы изучаем общий анализ крови, изучаем сахар, изучаем артериальное давление, изучаем ЭКГ, изучаем иммуноглобулин АМЖ, титр антител, изучаем все то, что нужно. И когда уже мы видим и выявим закономерность эффективности этой сикульского корня, тогда будем его регистрировать. А до этого и любые вакцины, которые сейчас к нам приходят, они тоже проходят третью фазу, клиническую фазу. Мы его, зная, что он эффективный, мы его регистрируем. Для того, чтобы спутник Ви применять людям, тоже прошли клиническую фазу. Тоже добровольцы изучали. А этот сикульский корень веками применялся у киргизов. Батыр Сабирдинович, сиз айтып жатасыз, дарыгерлерге 10-12 күндөн баштап үйрөтүп бере баштады депчи. Бирок ошол эле маалда соңку 10-12 күндүн ичинде өлгөндөрдүн саны көбөйүп атпайбы коронавирустан? Күнүнө 6-5 көбөйүп атпайбы? Буну кандай түшүнөсүз? Мен силерге айтпадым бе? Крайне тяжелый реанимацияга түшкөндөргө биз бербейбиз. Алар иче албайт. Биз жаңы түшүп аткандардан легкий формасында берип атабыз. Өлүп аткандардын баардыгы азыр 127 киши үйүндө жата берип 10-15 күндө. Жата берип келип азыр тяжелый формада болот. Ошолордун сахарный диабети бар, ошолордун немелери бар, алар иче албайт. Алар деген аппаратта жатат. Алар ошолор өлүп атат. А то, что биз берген легкий формада эч ким жок. Но буга чейин медиктер табыкчылыкты, элдик медицинаны жана медицинага жакындатпай келгенде бул далилденген эмес депчи. Анан сиздер өлкөнүн башкы врачы, президент, мамлекет башчысы Садыр Жапаров баш болуп, элди табыкчылыкка түртүп атпайсызбы? Мындан ары табыктарга ишене берсе болот дегенге үндөбөйбү бул? Мен дагы айтып атам. Мен доктор медного профессор, ученый. Бирок сиз президенттен кеңеш алып атпайсызбы? Токтоп турбайсыңбы? Мен ученый. Ошон үчүн азыр ар бир берген кишиге клинический протокол жасап атабыз. Эффективности. Эгер биз дагы бир 600-700 миң кишиге жеткирсек, муну биз патент кылабыз. Ар бир сахар катып, артериальный давление да кайталап тургенде, ошол кылып клинический испытание кылып атабыз биз азыр, добровольно. Ошол эле вакцина Спутник Ви, ошол эле Синофарм, ошол эле эмени антифин деген мына Россиядан чыккан эч жакта болбой атат. Алар жерде бизге көбү ушундай жардам берет экен деп берип атат. Ошон үчүн бул жерде клинический ар бир больнойдун кандай показательдер улучшать, кандай эмет болуп биз жазып атабыз. Ауылчылык кылганга болобу, болбойбу ошону? Ауылчылык менен сен мисалы алсак мынакей тоже эле пенициллин, пенициллин дегенде канча жылдан бери колдонуп келатабыз. Биринчи ушинтип пенициллин киргизгенде, ошол киргизген кишини отургузуп коюшат. Андан кийин пенициллин эмеси менен ана кетти да. Ошондо болуп клинический фазаны өтөт. Эгер биз ушуну бир 1000 кишиге берсек, дүйнө жүзүндөгүлөрдүн баардыгы бизден келип ушуну ала башташат. Биз ошону биз заказать этебиз. Сиздер бирок ыктыярчылар. Ошон үчүн сен табык менен профессор, ученый, министр сен эметпе мындай окшоштурба. Мисалы үчүн кечиресиз, дагы бир президент өзүнүн сөзүндө айтып жатат, жанагы дарыгерлер 2-3 күндө айыктырып отурган дары табышыптыр деп. Бул жактан карасак президент муну өзү сиз айтып атасыз, азыр биз президент экөөбүз кайнатып атабыз депчи. Анан ал жакта президенттин жоопкерчилик алгысы келбегендиги жатат окшойт да, биздин оюбузда. Сиз Садыр Нуркожоевду жакшы билбейт экенсиз. Ал көп иштерди кылыпчы, өзүнүн скромныйсы болуп атат. Мисалы алсак, дагы силерге айта аламын, ал деген азыр чоң иш кылып, каяктан акча тап 100% медиктерге айлыкты көтөрүп участковый. Үйүлдөн баштап 50% көтөрөт. Башка жанагы культурный эмелерге 50%, башка 100%.
Ал айта берем, мен мына моңун алып отсам, мен момдай депчи. Эми ал деген президент мен кылдым десе, журналисттер чыкпакса да бул өткөсү жок, президент турбайбы деп. Дагы бир суроо, анан негизи ошо көлдө бул уу коргошундан дары жасап жүргөнү чындык бар экен, биз изледик да кечээден бери. Анан муну тукумсуздукка алып келет, анан турмушка чыкпаган кыздарга төрөбөй калышы ыктымал деген дагы кептер айтылды да. Буга кандай жооп бересиз, эгерде ошондой болсо? Биз айтып атпайбызбы, азыркы кезде ковид менен ооруп аткандарга берип атабыз, кыздарга берген жокпуз. Мисалы үчүн ковид менен ооруп ошол кыздар өлүп калган, сиз кызыңызга деле берип аткан турбайсыз, ошол сыяктуу эле да. Жок, ал мунучу, ушундай айтылып эле жүрөт да. Ушундай болгон экен, ушундай депчи. Кыздар азыр эмнеден төрөбөй калып атат? Юбка кийип алып, тиги чечинип алып, асфальтта отуруп алып, воспаление болуп калып төрөбөйт. Ковидтин эмеден эмес, көрүнген эмес. Давайте я сниму маску, потому что скажут, все, кто-то там. Да.